Сиздерге ички иштер министрлигине бир канча жолу ошол шылуундук боюнча кайрылып, бирок жыйынтыгы жок калып, кайрылбай, анан кийин бүгүнкү күндө кээ бир башка жарандарга кайрылып атат. Мисалы, Нурлан Мотуев дегенге кайрылып атат. Ошол мыйзамдуу эмеспи ошол? Урматтуу Камила Абдуразаковна, Нурлан Мотуев боюнча биз материал каттап кечээ күнү ал кишини алып чыгып, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анын кээ бирки жасаган иш аракеттери биздин азыркы мыйзамдарга толук жооп береби, жооп бербейби, анын аракеттерин толук кандуу юридический оценка беребиз жакындачы. Себеби бул мамлекеттик орган туруп, ушундай иликтей турган профессионалдар туруп, анан эл ошол министрликке, органга ишенбей калганда гана аргасыздан кайрылып атат эл, ал кишиге дагынчы, менин оюмча. Сиздер ошого чара колдонушуңуздар керек эле, реакция беришиңиздер керек эле. Ал кишиге мүмкүн туура кылып атабы, туура эмес юридикалык бааны беришиңиздер керек да. Мен билгенден ошол СОС тармакта качанттан бери отуруп атат да бул жигит. Урматтуу Камила Абдуразаковна, бул боюнча айтма кечээ материал каттап, ал Нурлан Матыевди чакырып атабыз азыр кезде деген. Чакырып анын аракеттеринин баардыгына юридический оценка беребиз, туура эмес. Негизинен туура эмес деп эсептейбиз. Потому что деген сиз айткандай бул жерде мамлекеттик органдар бар, ошол жооп бериш керек. Мунун действиясы кандай болот? Юридический жардам берип атабы, же коллекторский кандайдыр бир иш аракеттер жүрүп атабы? Жакын арада ушу жуманын ичинде буга толук кандуу юридикалык баа беребиз биз. Факты деген факты менен ал киши айтып атат да, мен алып бердим, ошол шылуундардын колунан алып бердим акчаны деп атпайбы? Ал боюнча баары бир фактысы боюнча бир териштирүү жүргүзөбүз.